Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров Борбор Азияда өнүгүү үчүн бардык шарттар бар. Борбор Азия чөлкөмүндө өнүгүү үчүн бардык шарттар бар экенин Садыр Жапаров Астанада өткөн Борбор Азия Германия саммитинде билдирди. Өлкө башчы Борбор Азия жаратылыш ресурстарына, анын ичинде сууга, металдын бардык түрлөрүнө, жашыл энергетикага, эмгекчил жана жогорку билимдүү адамдарга бай экенин белгиледи. Глобалдашуу шартында климаттык өзгөрүүлөргө өзгөчө көңүл буруу зарыл. Борбор Азияда абанын орточо температурасы жер шаарынын башка аймактарына салыштырмалуу тездик менен жогорулап жатат, деди Жапаров. Ал белгилегенде региондун толуу экосистемасы климаттын өзгөрүшүнөн улам зыян тартып жатат. Мисалы, соңку 70 жылдын ичинде Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 16%га кыскарган. Ал эми кылымдын соңунда өлкө мөңгүнүн 80%дан ашыгын жоготуп алышы мүмкүн. Бул нерсе региондо суунун тартыштыгын жаратышы мүмкүн, деди президент Садыр Жапаров. Президент Германиядагы климаттын өзгөрүшүнө чоң көңүл буруп жатканын кошумчалады. Ал немец тарап менен биргеликте Бишкек шаарында энергия менен ресурс үнөмдөөчү технологияларды ишке киргизүү боюнча аймактык борбор түзүүнү сунуштады. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Камчыбек Ташиев атайын кызматтын мурдагы жетекчилери менен жолукту. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук органдарынын ардагерлерине күбөлүктөрдү тапшырды. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлашты. Жолугушууга экс-төрагалар, ошондой эле генерал наамындагы мурунку орун басарлар чакырылган. Алардын арасында Таштемир Айтбаев, Феликс Кулов, Бусурманкул Табалдиев, Шамиль Атаханов, Болотжан Узаков, Турдубек Алмаматов, Мирослав Ниязов жана башкалар бар. Жолугушуунун жүрүшүндө Камчыбек Ташиев өлкөнүн коопсуздугун жана мамлекеттеги туруктуулукту камсыз кылуу боюнча күч органдары тарабынан көрүлүп жаткан чаралар боюнча айтып берди. Ошондой эле улуттук, регионалдык жана глобалдык коопсуздукту камсыз кылуунун актуалдуу көйгөйлөрү, өлкөнүн ички жана тышкы коопсуздугун камсыз кылуу боюнча улуттук атайын кызматтардын алдында турган милдеттер талкууланды деп айтылат маалыматта. Ардагерлер коопсуздук жаатында көрүлүп жаткан аракеттерге колдоо көрсөтөөрүн белгилешкен. Алабукадагы айыл өкмөттөрдүн кызмат адамдарына 10 кылмыш иши козголду. Көкташ жана Алабука айыл өкмөттөрүнүн кызмат адамдарына карата кылмыш иштери козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Алабука райондук прокуратурасы тарабынан аталган айылдын аткаминерлерине карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча 10 кылмыш ишин козгоп, тергөө райондук ички иштер баш башкармалыгына тапшырылган. Аталган айыл өкмөттөрдүн аткаминерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, айыл аймактардагы парктын, бала бакчанын, оорукананын, таштанды полигондун жана жолдордун курулушу аяктаганга чейин эле подрядчылардын эсебине акча которуп жиберишкен. Натыйжада мамлекетке жалпысынан 56 миллион 107 миң 652 сом материалдык зыян келтирилген деп айтылат маалыматта. Прокуратурадан келтирилген зыяндын 11 миллион 24 миң 973 сому мамлекетке кайтарылганын кошумчалашты. Салимбай менен кучакташкан Мелис Турганбаевке мыйзам иштебейби? Былтыр Камчыкөлбаев өлтүрүлгөндөн кийин бизнес чөйрөсү будуңчаң түшүп калган. Кылмыш дүйнөсү менен байланышкан бизнесмендер четинен камалышып, жазалоо расмиси башталган эле. Бул багыттагы кустуруу иши азыркыга чейин уланып келе жатат. Андан бери дээрлик кылмыш дүйнөсүнө аралашкандарга чара көрүү актуалдуу ойдон калууда. Ал эми Салимбай Байбачага байланышы бар бизнесмен, экс-чиновниктер да четте калган жок. Кылмыш иштери козголуп, чекесинен камалып атышат, айрымдары качып да кеткенге үлгүрүштү. Мындай чакта Мелис Турганбаев менен Салимбайдын кучакташкан сүрөттөрү интернетке тарап, экөөнүн жакындан алакалаш экени тастыкталды. Криминалга байланган генералдын мамилесин кандайча чечмелейбиз? Башкалар камалышып,
окушуп калышканда Мелис Турганбаевдин мыйзам кыйга өтөбү, кайсы логикага сыят, атайын органдар баа беришпейби, кыскасы олуттуу суроолор жоопсуз калууда. Анан калса Мелис Турганбаевдин баласы УКМКда иштеп жүрсө көшөгөнүн артында баары эле аралашып калганбы? Эрксизден жылмаясыңда. Кандай болгон күндө да коомчулук байкоо салып сенсацияны күтүп калгандай. Салимбай Байбачча менен ымалашкан кыргыздын айрым көпөстөрү жоопкерчилик тартып, кусуп беришсе, кээ тоготпой басып жүрүшөт. Калыстык кайда, эл карап турат да, деп жазган Арбакейжи сайты. Мээрбек Мискенбаев коомдук ишмер Койташ Мээрбек Мискенбаев экс-депутат Койташ окуясы боюнча соттук иш Соке жананын коркок генералдарына такалууда. Арбакейжи сайты экс-депутат Мээрбек Мискенбаев менен маек курган маегин сиздерге сунуштайбыз. Мээрбек Койташ окуясы боюнча сот иши кайсы чегине жетти? Койташ соту адаттагыдай эле ар жуманын дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү болуп жатат. Соттук иш аягына чыга жаздап калды. Жабырлануучуларды сурап бүтөрүүбүзгө да жакындадык. Жакындадык дегениң түшүндүрүп берсең, биз сотко кайра-кайра өтүнүч келтирип, Соке жананын коркок генералдары Жунушалиев, Опунбаев, ошол эле Жамшитов баарын сотко күбө катары келип берүүсүн айтып жатабыз. Учурдагы бийлик сотко кийлигишип, кайсы бир тараптын же кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын коргоп жаткан жокпу? Чынын айтып коюш керек, азыркы бийлик тараптан Койташ сотуна кысымды байкаган жокпуз. Биз ойлогондой акыйкат адилеттүү өтүп жатат. Соке жананын командасы баары бир сотко келиши керек. Аларсыз бул соттук иш аягына чыкпайт. Эмнеге? Анткени жабырлануучу тарап менен көп сандаган күбөлөрдүн армиясы айтымы боюнча бардык күнөө Соке жананын коркок генералдарына такалууда. Күнөөнүн бардыгы ачыкталып калды. Жакын арада Сооронбай Жээнбековдун командасы сотко келсе, аларга бере турган суроолорубуз өтө көп. Менимче алар соттолгону калды. Үмүт бар, деп жазган Арбакейжи сайты. УКМК депутаттын кеңешчисинин кармалышы боюнча үн катты. УКМКнын жогорку кеңештин депутаты Гүлкан Жолдобекованын кеңешчисин кармалышы боюнча үн катты. УКМКнын маалыматы боюнча депутаттын кеңешчиси алдамчылыкка жана расмий документтерди жасалмалоого шектелүүдө. Ал 2021 жылы парламентке жасалма документтерди жана өзү тууралуу жалган маалыматтарды берип жумушка орношкон. Ошондон бери мыйзамсыз түрдө маяна жана сыяк алып жүргөн. Учурда мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү аныкталууда. Ошондой эле ал өлкө жетекчилигинин атын жамынып, ортомчу болуп кайсы бир маселелерди чечип берем деп алдоо жолу менен жарандардан акча алып жүргөн. Аталган фактылар боюнча кылмыш иши козголуп, Эл өкүлүнүн жардамчысы башка иштерге катышы болушу мүмкүн деп шектелүүдө. Эскерте кетсек, 12 сентябрда бир катар басылмалар УКМК депутат Гүлкан Молдобаеванын кеңешчиси кармалганын жазып чыккан. Анкара мэриясы Бишкектеги Ататүрк паркын реконструкциялоого макул болду. Анкара мэриясы Бишкектеги Ататүрк сейил багын оңдоп түзөп берет. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 16 сентябрда Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаев Анкара шаарынын мэри Мансур Яваш менен жолугушкан. Анда тараптар муниципалитет делегациясынын июлда Бишкекке жасаган иш сапарынын жыйынтыгын талкуулашкан. Элчи Казакбаев Ататүрк паркын реконструкциялоо долбоорлоруна мэриялардын ортосунда тажрыйба алмашуу программасын жана Бишкек Набайкана муниципалдык ишканасынын жабдууларын модернизациялоого өзгөчө көңүл бурду деп айтылат маалыматта. Мансур Яваш Ататүрк паркын реконструкциялоо долбоору боюнча шаардык кеңештин макулдугун алганын айтты. Жыйынтыгында Бишкек мэринин Анкарага иш сапары уюштуруу макулдашылганы айтылды. Жер тилкелерге берилген кызыл жана жашыл китептерди жоюу пландаштырууда. Өлкөдө жер тилкелердин кызыл жана жашыл китептерин жоюу пландалууда. Бул тууралуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Асылбек Сатыбалдиев жогорку кеңештин комитетинде билдирди. Анын айтымында бул китептердин ордуна кадастрдык планды киргизүү мерчемделүүдө. Кызыл жана жашыл китептердин ордуна кадастрдык план берүү пландаштырылууда. Айырмасы эмнеде деп сурады депутат Кубанычбек Самаков. Сатыбалдиев кадастр планында QR коду болуп, жер тилке тууралуу бардык маалыматты камтый турганын айтты. Ошол QR коду менен жердин аянтын, түрүн, категориясын жана башка маалыматтарды көрсө болот. Учурда кызыл китептерди жасалмалашууда. Коррупциялык көрүнүштөр кездешүүдө, анын үстүнө андай китептерди даярдоодо чыгым көп болууда. Ошондуктан кадастрдык план киргизип, кызыл жана жашыл китептерди жоюуну пландап жатабыз, деди Сатыбалдиев. Баткенде кыргыз-тажик чек арасын тактап жаткан топтор жолугушушту.
Баткенде Кыргыз-Тажик чегарасын тактап жаткан өкмөттүк топтор жолугушту. Бул тууралуу министрлер кабинети кабарлады. Маалыматка ылайык 11-сентябрдан 17-сентябрга чейин өткөн жолугушууга Кыргыз-Тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын укуктук маселелер боюнча адистери жана топографиялык жумушчу топтор катышкан. Бул жолугушуунун алкагында тараптар калган тилкелерде Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегара сызыгынын өтүшүн сыпаттоо боюнча сунуштар менен алмашышты. Иш Тажикстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда улантылат деп айтылат маалыматта. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү кырдаалында өткөнү кошумчаланды. Улуай ден соолукту чыңдоо борбору Кыргызстанда биринчи жолу Кытай элдик медицинасын колдонуп, 6 жылдан бери от менен артрит, артроз, остеохондроз, гайморит, простатит, куян, грыжа, суук тийүү, тизе муун ооруларын дарылайт. От процедурасында адам тер аркылуу денедеги суук, токсин, шлак, туздардан арылып, аурасы тазаланат. Ал эми катып калган булчуңдарды жибитүү үчүн гандин массажы жасалат. Бул массаж атайын дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен жасалып, кан айлануу, зат алмашуу системаларын жакшыртат. Бизге келип, Толубай Бакасов жана анын эң жогорку квалификациядагы командасынан массаж алып, ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге байланышыңыздар. Бишкектин 2 жолу инспектору коррупцияга шектелип кармалды. Бишкек милициясынын патрулдук милиция башкармалыгынын инспекторлору кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда 2 инспектор кыргызстандык жарандын унасын айып коргоого киргизбөө үчүн 27 000 сом алышкан. Шектүүлөр кийин жарандын баасы 13 000 долларды түзгөн автоунаасын убактылуу пайдалануу үчүн мыйзамсыз алып коюшкан. Инспекторлордун иш кабинеттеринде тинтүү жүргүзүлүп, мыйзамсыз аракеттерин тастыктаган буюмдар табылып алынган деп айтылат маалыматта. 2 инспектор тең кылмыш процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Токмокто мыйзамсыз менчиктештирилген бала бакчанын имараты кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык менчик ээси Кыргызстан аялдар конгрессинин президенти экени аныкталган. Ал мыйзамсыз менчиктештирүү фактысын мойнуна алып 130 миллион сомдук 5375 шарчы метр жер тилкени административдик курулушу менен Токмок мэриясына өткөрүп берген. Бизнес инкубаторлор жана инновациялык борборлору союзу тарабынан менчиктештирилип кеткен Токмок шаарынын 3-кичи райондогу номер 18 дарегинде жайгашкан бала бакча мамлекеттин менчигине өткөрүлгөн. Тактап айтканда аянты 1140 чарчы метрди түзгөн имараттын бир бөлүгү жана ага жанаша жайгашкан 4235 чарчы метр жер кайтарылды деп жазылат маалыматта. УКМК мыйзамсыз менчиктештирилген объектилерди аныктоо жана мамлекетке кайтаруу боюнча иштерди улантып жатканы кошумчаланды.